Аларды сурачык, кийим акчасы, азыр айтпасаң, мен сени рейстен оформление кылам, түшүрөм, мен сени сдавать этем десең, алар коркконунан айтып беришчи. Бул акчалар мынакей райым миллиондуку өзүңөр эле билгендей деп ошентип курлер өздөрү айтып берчү. Акыркы күндөрү уже бажы кызматынын кезек башчылары менен да кичине түшүнбөстүк болуп, алар да бизди коркутуп баштаган болчу. Билесиңби, ким акчасы, бул шефтердин акчасы, а то жаман болуп каласыңар, жумушуңардан айрылып каласыңар, буларга киришпей эле койгулачы, тийишпей эле койгулачы деп өздөрү ушинтип айтып турчу бизге ар дайым. 17-июнда үйгө чейин кирип келишкен 2 киши. Аларды али мен билбейт экенмин. Өздөрүн Болот менен Адилет деп тааныштырган болчу да. Мен ошо эсимде Болот менен Адилет деп, анан кийин бул маалыматтарды каяктан билесиңер силер деп туруп, уже коркутуп башташты уже. Биз силерди жок кылабыз, жада калса өлтүрүп коебуз. Силерди мына жакын арада түрмөгө отургузат, анан аяктан биз силерди кандай кылсак ошондой кылып алабыз деп коркутуп үркүтүп пистолеттери менен биз силерди такап коркутушкан болчу да. 17-июнь күнү 2019-жылы үйгө келип туруп эле жубайыма айттым, майда чүйдө батыраак кийимдеримди чукултуп кой деп. Анан кийин бирсия кызымды өп туруп, баламды өп туруп анан чыгып кеттим. Мен Кыргызстан үчүн абдан күйөм. Менин досторум баары Кыргызстанда калды, туугандарым баары Кыргызстанда калды. Мен бүт нерсем Кыргызстанда калды да, меникичи, мындай айтканда. Анан кийин ушундай болду да, айткандачы, чыгып кетпесек действительно бизди эмне кылмак экенбиз, биз азыр ойго да келбей атат да биздичи.